Аскат Алагозов Камчыбек Ташиевдин кызматтан кеткендиги тууралуу президенттин пикирин билдирди. Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Аскат Алагозов редакциясына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан кетишине байланыштуу комментарий берди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров бул чечимин кыскача төмөнкүчө түшүндүргөн. Бул чечимде эң оболу мамлекетибиздин кызыкчылыгын көздөп, коомдо анын ичинде мамлекеттик түзүмдөрдүн ортосунда ажырымга жол бербөө жана тескерисинче биримдикти бекемдөө максатында кабыл алдым, деп цитата келтирди мамлекет башчысынын сөзүн басма сөз катчысы. Эске салак десек, бүгүн 10 февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотуу тууралуу жарлыкка кол койгону белгилүү болду. Жумгалбек Шабданбеков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мамасадыков УКМнын төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров Рустам Мамасадыковду коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан бошотуп, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын биринчи орун басары кылып дайындады. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчы кол койгонун ынтымак ордонун маалымат кызматы кабарлады. Ал 2025 жылдын декабрь айында коопсуздук кеңешинин катчысы болуп бекитилген. Рустам Мамасадыков 2019-2020 жылдары УКМнын төрагасынын орун басары болуп иштеген. 10 февралда Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматтан бошотту. Мунун артынан эле УКМнын төрагасынын орун басарларында кызматтан алды. Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди кызматтан алуу чечимин мамлекеттик түзүмдөр ортосунда биримдикти чыңдоо аракети деп баалады. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагозов билдирди. Жумгалбек Шабданбеков УКМнын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды жана кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Ал тууралуу ачык булактарда маалымат аз. 56 жаштагы Жумгалбек Шабданбеков УКМнын төрагасынын орун басары, 9-чу кызматтын башчысы кызматында иштеп келаткан. Камчыбек Ташиев 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин ошол эле жылдын 16 октябрында УКМнын төрагасы болуп дайындалган. Ал бул кызматка келгенден кийин коррупция жана уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш жарыялап, Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте УКМнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Андан бери бир катар адамдар уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар делген кине менен кармалды. Атайын кызмат жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстанда акыркы 5 жылда коррупцияга каршы күрөштөн мал-мүлк каражат түрүндө мамлекетке 352 миллиард сом 414 миллиард доллар кайтарылганын билдиргенин Азаттык жазып чыкты. Камчыбек Ташиев кызматтан алынышы тууралуу комментарий бере эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын 3 орун басары кызматынан бошотулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарлары ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү тескемелерге президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык төмөнкү жетекчилер кызматтан алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын биринчи орун басары Абазов Курбанбек Рахманович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору Рысалиев Даниэль Орманбекович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары антитеррордук борборунун директору Усманов Элизар Мухаммедкулович. Эскерте кетсек, бүгүн УКМнын төрагасы Камчыбек Ташиев да кызматтан кеткен. Рустам Мамасадыков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын биринчи орун басары болду. Мамасадыков Рустам Алайбекович Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. Өткүрбек Рахманов Камчыбек Ташиев кызматтан бошотулганын президенттин жарлыгы чыккандан кийин билген. Мар сайтынын жетекчиси Өткүрбек Рахмановдун маалыматына ылайык, Камчыбек Ташиев өзүнүн кызматтан алынганы тууралуу президенттин жарлыгы жарыялангандан кийин гана кабардар болгон. Анын айтымында, бул чечим алдын ала маалымдалбастан кабыл алынган. Эске сала кетсек, президенттин жарлыгына ылайык Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан алынган. Андан соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын биринчи орун басары Абазов Курбанбек Рахманович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору Рысалиев Даниэль Орманбекович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары антитеррордук борборунун директору Усманов Элизар Мухаммедкулович кызматтан алынды.
Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМнын төрагасы кызматынан бошотулгандан кийин ордуна Жумгалбек Шабданбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Аскат Алагөзов президенттин Ташиев боюнча буга чейинки комментарийине тактоо киргизди. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы тууралуу мамлекет башчынын буга чейинки комментарийине кайрадан түшүндүрмө берди. Президент Садыр Нуркожоевич коомчулукта, анын ичинде мамлекеттик түзүмдөр ортосунда да бөлүнүп жарылууга жол бербей, тескерисинче биримдикти чыңдоо максатында кабыл алдым дегенде Камчыбек Кыдыршаевичте айткан жери жок. Кеп Камчыбек Ташиевдин атын жамынып алып жогорку кеңештин депутаттарынан баштап коомдук ишмер, интеллигенция өкүлдөрүнө чейин телефон чалышып, генерал жака өткүлө, буга кол койгула, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп ар кимди аркыл аракеттерге шыкактап, бул аракеттери менен коомчулук ичинде, анын ичинде жогорку кеңеш өңдүү мамлекеттик түзүмдөрдөгү жооптуу кызматтагылардын арасында начар жагдайдын жаралышын шарттаган Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев өңдүүлөр жөнүндө сөз болууда. Мен КАП төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан бошотулушу боюнча буга чейин журналисттерге берген комментарийимди бурмалагандар же туура эмес түшүнгөндөр болуп жаткандыктан тактоо киргизүүнү туура көрдүм, деп кошумчалаган. Чек ара кызматы УКМнын курамынан чыгарылды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин түзүмүнө өзгөртүүлөр киргизилди. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын өзгөртүү боюнча жарлыкка кол койду. Эмне өзгөрдү? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы расмий түрдө министрлер кабинетинин курамында өзүнчө кызмат катары түзүлдү. Чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин карамагынан алынып, көз карандысыз мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы болуп өзгөртүлдү. Министрлер кабинетине бардык чечимдерин жаңы жарлыкка ылайык келтирүү тапшырылды. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Абдикарим Алимбаев, УКМнын төрагасынын биринчи орун басары, УКМнын чек ара кызматынын директору кызматынан бошотулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-чи беренеси жетекчиликке алынып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын директору Алимбаев Абдикарим Карбекович башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Абдикарим Алимбаев мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-чи беренеси жетекчиликке алынып, Алимбаев Абдикарим Карбекович Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Президент Жапаров менен Мирзиев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 февралда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар кыргыз-өзбек достук, ынак коңшулаштык жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин мындан ары кеңейтүү жана бекемдөө маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчылары эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн туруктуу өсүү динамикасын, ошондой эле ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн канааттануу менен белгилешти. Анын ичинде өнөр жай кооперациясы, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу жана Камбар ата минус бир кеси долбоору өзгөчө белгиленди. Ошондой эле лидерлер регионалдык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашып, алдыдагы эки жана көп тараптуу иш-чаралардын графигин карап чыгышты. Уранбек Шадыбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Уранбек Шадыбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары, УКМнын кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Эске сала кетсек, президенттин жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан алынган. Андан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын биринчи орун басары Авазов Курбанбек Рахманович, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары, кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору Рысалиев Даниэль Орманбекович, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары, антитеррордук борборунун директору Усманов Элизар Мухаммедкулович кызматтан алынды. Айшер Эрбаев жаңы кызматка дайындалды. Алишер Эрбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары, УКМнын антитеррордук борборунун директору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти.
Эске сала кетсек, президентинин жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан алынган. Андан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын биринчи орун басары Абазов Курбанбек Рахманович, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору Рысалиев Даниэль Ормонбекович, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары антитеррордук борборунун директору Усманов Элизар Мухаммедкулович кызматтан алынды. Ал эми Уранбек Шадыбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын орун басары УКМдын кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору болуп дайындалды. Ийимдин атайын багыттагы полку президентке түз баш ийдирилди деген маалымат чындыкка дал келбейт. Ички иштер министрлиги айрым жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда тараган. Ийимдин атайын багыттагы полку Кыргыз Республикасынын президентине түз баш ийдирилди деген маалымат чындыкка дал келбегендигин расмий түрдө билдирет. Бул тууралуу ийимдин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Тийиштүү жарлыкка кол коюлду деген билдирүүлөрдүн эч кандай фактылык негиздери жок жана алар ишенимсиз болуп саналат. Ийимдин атайын багыттагы полк штаттык режимде ишин улантууда. Ички иштер министрлиги жарандарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары өкүлдөрүн маалыматты расмий булактардан гана алууга жана текшерилбеген, бурмаланган маалыматтарды таратпоого чакырат.